Түз эфирде жаңылықтардың толықталған чыгарылышы, аны мен Дена Райымжанова таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Өкмөт коронавирус инфекциясы боюнча кырдаал жакшырганга чейин маданият, спорттук жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизди. Жалал Абад шаарында көктөндөргө көңүл кош мамиле жасалган. Азыр транспорт көп, экология бузулуп атат, экологияны кармап калат. Унааларды газга өткөрүү заман талабы, бирок анын кооптуу жактары да жок эмес. Биз сыртына койдурдук, мурун ичине коюлчу экен эле. Азыркылар, усталар профессионал экен. Кыргыз Республикасынын өкмөтү коронавирус инфекциясы боюнча кырдаал жакшырганга чейин маданият, спорттук жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Өкмөт тарабынан мындай чечим калктын санитардык эпидемиологиялык дурус абалын камсыздоо максатында кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары өкмөт коронавирус коркунучуна байланыштуу мектептерди жабуу планын азырынча караштыра электигин маалымдады. Бул багытта бүгүн ЖМК өкүлдөрүнө вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Анын айтымында окуучулар жазгы каникулга чыгарга ансыз деле аз калды. Чечим кырдаалга жараша кабыл алынат. Вице-премьер балдардын учурда мектепке барып жатканын бир чети жакшы экенин айтып, мектепке балдарга көзөмөл жүргүзүү ыңгайлуу болорун баса белгилеп өттү. Белгилей кетсек, бүгүн парламенттик жыйында айрым депутаттар тарабынан мектептерди убактылуу жаап, окуу процессин жайкы каникул учурунда жылдыруу сунушу айтылган болчу. Аны менен катар эле өкүлдөрү тарабынан тойлорду да токтотуп туруу жагы сунушталган. Соңку маалымат боюнча Кытайдан чыккан вирус дүйнөнүн 110дон ашуун өлкөсүнө тарап, дээрлик 118 000 адамга жуккан. Алардын көбү кытайлыктар экендиги маалымдалууда. Бул ортодо Жалал Абад областык санитардык эпидемиологиялык кызматы тарабынан Жалал Абад шаарындагы Борбордук автовокзалында транспорт инфекциясынын кызматкерлери менен биргеликте район шаарларга жүргүнчүлөрдү ташуу коомдук транспорттор дезинфекцияланды. Мындан сырткары каладагы 4 мечитте да зыянсыздандыруу иштери жүргүзүлдү. Жалпы эле Жалал Абад областы боюнча ушул коронавирус оорусун алдын алуу боюнча ушул бардык мечиттерди, ошондой эле жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук автотранспортторду, ошондой эле бүтүн соода сатык ошол торговый комплекстерди ушул жерлерде дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү чечимдери кабыл алды. Кыргызстанда доллар кымбаттагандан бери анын курсу расмий түрдө жаңыланды. Улуттук банктын сайтында 12 мартка карата валюталар курсу деген бөлүмдө 1 доллар 72 сом 90 тыйындан деп турат. Акыркы 5-6 жыл аралыгында 69 сомдун тегерегиндеги болуп келген доллар 10 мартта 3 сомго кымбаттаган. Ушул эле күнү Улуттук банк валюталык интервенция жасап 53,7 миллион АКШ долларды 72,90 сомдон сатыкка чыгарган. Белгилей кетсек, кече Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында сомдун мындан ары арзандашына орчундуу себеп жок экендигин Улуттук банктын төрагасы маалымдаган болчу. Бул ортодо Ошто сот аткаруучу пара менен кармалганын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиришти. Маалыматка ылайык ИИМдин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгына 39 жаштагы киши кайрылып, Ош областына караштуу райондук соттордун бириндеги сот аткаруу кызматынын өкүлү 50 000 сом пара талап кылып жатканын билдирген. Анын арты менен атайын иликтөө иштери жүргүзүлүп, 10 мартта кармалганын сот аткаруучунун бөлмөсүнөн пара деген белгиси бар 50 000 сом табылган. Учурда бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мырзахметов Чаткал районуна атайын иш сапары менен барып, Шакаптар шарчасында эл менен жолугушту. Андагы ортого салынган маселелер, аны чечүү жолдору туурасында кененирээк аймактык кабарчыбыз маалымат берет. Чаткалдын алтыны керек да, бирок эли менен жери керек эмес мындай жер топкан. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мырзахметов Чаткал районуна элдин атайын өтүнүчү менен барган. Токен тармагында иштеп жаткан компаниялар айылга жакын аймакка кен иштетүүдөн чыккан уу заттарды төгүп жибергенден кийин элдин наразычылыктары чыгып, кен иштеткендер тарабынан экологияны сактоо талаптары сакталбай жаткандыгы айтылган. Жана бул иштерди иликтөө жүрүп жатат. Бүгүнкү жолугушуунун башкы маселеси катары каралды. Дүйнө жүзүндө жаратылышты, табиятты сактап калуу боюнча азыр чоң программа жүрүп атат да. Бир даракты кыйганга. А бизде тилекке каршы арча деген берде
бир болбогон бир чырпыктай эле келет, кадимкидей эле араланып кетип атат. Жерлер бүгүн азыр эртең менен кетип атсаңыз, суу бул жакта агып аткан болсо, түштөн кийин кайтсаңыз, суунун угу бияка бурулуп, уже башка жактан агып калат да. Алтын казуу үчүн көрдүңүздөрбү, каалагандай калчап, инвестор деп коебуз, бирок инвестор да көзөмөлдөшүбүз керек да биз. Жиында эл тарабынан Сумсар, Шакафтар чарчаларында таза суу, жайыт, мүрзөгө жер бөлүштүрүү союз учурунан калган уран калдыктары сакталган жайларды бекемдөө, жол көйгөйлөрү кеңири айтылды. Жана бул көйгөйлөрдү тез арада чечүү талаптары коюлду. Бүгүн ошо Жалал Абад облусунун өкмөттүн ыйгарым укугун келгени биз үчүн өтө эле пайдалуу болду. Себеби көп көз артта болуп келген маселелерибизди көтөрүп алдык. Бардыгын эл алдына чыгарып, бардык ушул бийлик өкүлдөрүнө жеткизе алдык деген ойдобуз. Анан ошол маселелердин ичинен эле эң негизги маселелерден болуп ушу Тоо-Кен тармагынан тиешелүү ошол Тоо-Кен тармагынын отходдорун өздөрү эме кылсын деген сунуштарда айттык, жок кылса нейтрализация кылсын деген. Таза суу маселесин айттык. Айылда ошол азыр берген сурообуз, айылдагы жол маселесин, айылдардын ортосун бириктирген жолдордун маселесин, мисалы Орток Бел, Шакафтар жолун айттык. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү эл тарабынан айтылган суроолорго жеринде тийиштүү жоопторду берди. Жана көп көйгөйлөрдү жеринде чечти. Калгандарын тез арада чечүүгө көмөктөшө турганын айтты. Бардык маселени карап көрсөк, чечиле турган эле маселелер болуп чыкты. Ошол эле жайыт маселеси, ошол эле таза суу маселеси бүгүнкү күндө мына райондон 15 миллион акчасы каражаты каралып атат. Ошол эле кезде элдердин мүрзөгө жер маселеси, мисалы, муну дагы чече турган маселе. Ошого окшогон чечиле турган маселелер болуп атат. Ал эми калдык сактоочу жайлар боюнча дагы маселени көтөрүлдү. Бул маселе дагы бүгүнкү күндө чечилди десек болот. Азыр Евросоюздан 2,5 миллионго жакын еврого жакын акча каражаты каралып, быйыл тендер бүтүп, ал мындайча айтканда Шакафтар айылындагы бүт уран калдыктары сакталган жерлер бүт калыбына келтирилет, Кудай кааласа. Жана ошондой эле башка маселелердин баардыгын протоколдоштурулду. Ошонун негизинде иш-чара түзүлүп, мындайча айтканда толук кандуу аткарууга аракет жасайбыз. Чынында эл тарабынан айтылып жаткан көйгөйлөр эң туура. Бул көйгөйлөр 1-2 жылда эле жаралып калган көйгөйлөр эмес. Тоо-Кен тармагын иштетип жаткан компанияларда эл талабын аткарууга өзгөчө көңүл буруусу зарыл. Нурсултан Толбай уулу, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Чаткал району. Бүгүн Ош шаарында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана Маданият маалымат туризм министрлиги менен биргеликте шайлоодогу үгүт иштерине байланыштуу талкуу уюштурушту. Анда негизинен үгүт иштерине маалымат таратуу маселеси көтөрүлүп, интернет ресурстарды пайдаланууда кайсы жагдайларга терең көңүл бөлүү жагы талкууга алынды. Аталган жыйынга министрлик өкмөттүн областагы өкүлчүлүгүнөн, аймактык шайлоо комиссиясынын жергиликтүү күч түзүмдөрүнөн жана маалымат каражаттарынан өкүлдөр чакырылган. Белгилей кетсек, Ош шаардык кеңешин 12 апрелде болот, ал эми 12 марттан тарта ага карата үгүт иштери башталат. Унааларды газга өткөрүү заман талабы. Бул айдоочулардын акчаны үнөмдөсү гана жардам берип эле келбестен, экологиялык жактан да абанын булгануусуна алдын алат. Бирок кооптуу жагы да жок эмес, бул багытта кененирээк Бактыгүл Тешебаева айтып берет. Бул жерге айдоочулар унаага газ куюп кетүү үчүн токтойт. Айрымдары газ баллонду унаанын сыртына орноткон болсо, дагы башкалары жүк салуучу тарабына жайгаштырган. Учурда бензиндин баасы кымбат. Андыктан автогазга болгон суроо талап өскөн. Биз сыртына койдурдук, мурун ичине коюлчу экен эле. Азыркылар, усталар профессионал экен. Сыртына коюп берди. Жыттанбайт. Коркунуч жаратпайт. Эми бензинде Бишкекти пример кылып айтып берсем, бензинде 3000 менен жетебиз да. А бул газдайы 2000 менен жетебиз, кеңири жетип ашып калат. Машинага коюлуучу пропан газы Бишкектен алынып келинет. Адам өмүрү үчүн кооптуулугу каралып. Метан дегени бар, бул метаны бизде жок. Метан деген бар, жаратылыш газын тазалап чыгарат, бирок ал бизде жок. Заводдон чыгарылган пропан даяр газын сатабыз. Адистердин айтымында автоунааларга коюлуп жаткан күйүүчү майларга салыштырмалуу автогаздын абанын булгануусуна тийгизген зыяндуу таасири аз. Ошондой эле техникалык каражаттардын көчөдөгү ашыкча ызы чуу менен жүрүүсүнүн алдын алат. Бензинге караганда бул түтүндүн бөлүнүшү күтүлбөйт. Газ менен күйгөндө
бирок дагы газ менен иштегенде деле бул көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Бирок бензинден бөлүнгөндөн салыштырмалуу аз. Азыркы тапта унааларга акыркы муундагы Евро 4 деген газ баллон жабдыктары орнотулууда. Алгач баллон орнотулуп, андан түтүк аркылуу кыймылдаткычка газ жеткирилет. Автоунаа 10 000 чакырым жүргөндөн соң сөзсүз тийиштүү усталардын текшерүүсүндө болуусу зарыл. Бул болсо жарылып кетүү коркунучун алдын алат. Бул машинага мунун мен 25 миңге койдурганмын. 80 литр газ батат. Муну толтуруп 600-700ге толтурганда бир жума жүрө берем. Бензинди ойлобойм вообще. Бензин кереги жок. Газ эконом болот дегенде. Бензин 10 литр куюп коем, пайдам сайдам эле. Атак газ муну бала койгон өзү, ушул уста коет. Газды ойлобойсуң эчтеке. Бензин түгөнүп калды, кайердан мындайда газ бир кашык калгыча сурат экен. Газ бул алгындай суюктуу испарение бир көтөрүлүп турат. Газ коюш азыр жакшы көбөйүп калды, элдер ham кызыгып калды. Бир очередь болуп атат. Bir günde 2 tane maşina koyup atabız. Emi balondu şu zapaskasını orduğa maşinası tuğru kelse bol olsa sırtıga koyup berебиз. Качественный nimeler men, запчастар men koyup berебиз. Кошумчалай кетсек, өлкөдө газ жабдыктарын орнотуу 2015-жылдан тартып көбөйө баштаган. Бактыгүл Тешебаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк алуу кызматы жана автоунааны кайра каттоо арзандады. Эми жарандар айдоочулук күбөлүктү мурдагыдай 724 сомго эмес 540 сомдон алып башташат. Ал эми автоунааны мурдагыдай 1900 сомдон эмес 1716 сомго кайра каттаса болот. Адатта автоунааны каттатып жатканда кыймылдаткычынын көлөмүнө жана чыккан жылына өзүнчө салык төлөнөт. Бул 1716 сомдон сырткары баа. Эгер автоунааны бир райондогу каттоодон чыгарып башка районго каттатса, бул кызмат акысыз болот. Буга чейин 184 сом болуп келген. Айлана чөйрөнү архитектуралык талаптарга ылайык көртөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык абалын жакшыртууга карата 3 айлык жарыяланган. Анын алкагында түзүлгөн атайын штабтын курамы бүгүн Жалал Абад шаарында рейд жүргүздү. Анын жүрүшүнөн кийинирээк төмөндөгү видео материалдан тааныша аласыздар. Чүйдегенделер рейдтин жүрүшүндө шаар тургундары жергиликтүү бийликтин дарегине сын пикирлерди айтты. Алар көчө ойлоп кыйылып жаткан дарактарга нааразы. Азыр транспорт көп, экология бузулуп атат. Экологияны кармап калат. Даракты кайсы бул эч кимге мешайт этпейт эле да. Жолдун өзү даракта турса, арык бери турса, латып. Эмне пул кылып, коррупциялык жол менен жолдон пул таап жегени калдыңар мэрия. Эмне ушул Кудайга ham жакпайт да. Канча деген даракты эгип, бир көктөт албай туруп, канча деген даракты кесип дей. 70 жылдык даракты кестим. Тротуарды жөн кыла берген эле. Кылып келгенсиңер. Жок, кыйкырбаңыз. Жок, мен кыйкырганым, мен өзүм ушундай адаммын. Эмне үчүн мындай мафияны кылып атасыңар? Кайсы мафия? Эмне мафия болду? Мен уже жаздым, мен президентке жаздым. Кудаңды жанын тый деп жаздым. Жергебизге жаз келип, көктөм чыгып, дарактар бүчүр алуунун алдында турат. Бирок каладагы айрым көчөлөрдөгү таштандылар тазаланбай, бутоо иштери да жүргүзүлбөгөндүгүн көрүүгө болот. Бул боюнча мамлекеттик экотек инспекциясы тарабынан да тийиштүү адистерге эскертүүлөр берилген. Бирок абал ошол эле ойдон калган. Бүгүнкү күндө мындай бутап, бирок таштап коюп атышат. Алышпай. Биз айтсак, убактыбыз жок деген ушунтолорду айтышат. Жетишпей атабыз дегенчи. Биз канча ирет эскертүүлөрдү бергенбиз. Былтыр да эскертүүлөрдү бергенбиз. Быйыл да берип атабыз. Бардыгын мына бүчүр алып электе, бардык бактарактарды бутоо боюнча. Ал эми Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдындагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын башчысы Төлөн Бакиров бул жагдайды кызматкерлерин жана атайын техниканын жетишсиздигинен улам деп түшүндүрдү. Бир гана техникабыз болгондугуна байланыштуу баягы Осмонов көчөсүн кыркып келатканбыз. Бул жака бизге баягы тез аткаруу максатында жумушчуларды ошол жака жөнөткөнбүз. Буйруса бүгүн мына азыр тапшырманы алдык, калдына келтиребиз. Мына ушундай эле абал шаардын бир эле көчөсүндө эмес, көкүрөк кагып мактана турчу курорт эс алуу жайына алып баруучу жол жээктеринде да бар. Буталбаган, саксайган дарактардан сырткары эскертүү белгилери да коюлбаган, актоо сурдоо иштери да жүргүзүлбөгөн. Жарыяланган 3 айлык тазалык боюнча ошо тапшырмаларды алдык. Бүгүнкү күндө шаар аймагында немелерди беребиз, тийиштүү мекеме ишканаларга тапшырмаларды беребиз. Негизинен ошо өткөн
ишембиликке азыраак адам катышпалды, себеп дегенде жамгыр жааганына байланыштуу болбой калды. Буюрса ушул ишембиликте бардык ишкана жетекчилерин менчигине карабастан чакырып кетебиз, активдүү катышып, шаардын тазалыгына салымын кошуп кетишсе деп. Рейдтин жүрүшүндө тийиштүү адистерге милдеттемелер жана эскертүүлөр берилип, кемчиликтерди жоюу тапшырмалары берилди. Дена Райымжанова, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары. Албетте, ар бир жумуштун, ар бир тармактын өзүнө жараша түйшүгү, оюш кыйышы бар. Мамлекетте маданият тармагы өзгөчө орунда турат. Анткени менен бул жумада Жалал Абад шаардык кеңешинин кезектеги 21-сессиясында жергиликтүү маданият бөлүмүнүн жетекчилик кызматын жоюу же анда эмгектенген 2 кызматкердин эмгек маянасын жергиликтүү бюджеттен каржылоо маселеси депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Мындан улам экинчи тарапта өз ойлорун ачык айтып чыгышты. Маданият бөлүмү жөнүндө ушундай иш-чаралар өттү деп кагаздарды да копиялап туруп, бул жанагы маданият министрлигинин жөнөтүп ушул эле ишти аткарышат экен да. Анан кийин буларга мына жерде 639 миң акча бөлүнүп атат да. Ушуну бир экөөнү бириктирип эле бир слияние кылып, анан кийин 639 миңди лишний раз жөндөн эле отуруп эме кылбастан. Сессиянын жүрүшүндө кесиптештеринин мындай пикирин куш көрбөгөн депутаттарда болбой койгон жок. Арзыбаган маянага иштеп жаткан кызматкерлерди кыскартып, акча үнөмдөө акылга сыйбаган көрүнүш деген депутат Эрнис Урмохов бул сунушту четке какты. Колдон келсе, жардам берип койсок деген. Булардын өздөрүнүн алган айлыгы 3,5 миң сом, 2800 сом. Мындан шаардык кеңеш эгер бөлүп берген акчабыз мыйзамдуу болсо, мен каршылысым да. Талаш тартышы жок эле кыскартайлы деген ой пикирден алыс болсок жакшы болот. Кандай ой пикирде ой жүргүзүшүп атат депутаттар билбеймин. Мен чындыгында эми ал балдар деле өзүнүн компетенциясына карап сүйлөп атышкандыр. Ушул биздин маданияттын иши сырттан караган адамга оюн күлкү болуп атса, булардыкы жыргалда дейшет да. Жок андай эмес. Биздин ордубузга bir gün bir iş çarаны өткүзүш үчүн жаныбызда эле жүрүп көрүшсүнчү. Чындыгында сырттан караганда бирөөнүн жасаган иши бөтөн бирөө үчүн жеңил сезилиши мүмкүн. Анткени менен ар бир жумуштун өзүнө жараша жоопкерчилиги бар. Мына ошондуктан да мамлекет тарабынан ошол кызмат түзүлгөн. Бул жагдайларды тилекке каршы эл өкүлдөрү эстен чыгарышты көрүнөт же маалыматы жокпу айтор жергиликтүү бюджетти маданият кызматкерлеринин эсебинен үнөмдөөнү туура көрүштү. Сессияда айтылган бул сунуштан соң жергиликтүү бюджетти кантип үнөмдөө жана сарамжалдуу пайдалануу жолдорун профессорлор да эл өкүлдөрүнө кулак кагыш кылып өтүштү. Туура эмес, мен ачык эле айтам да. Депутаттар ушу маданиятты колдоо болсо алардын эмнеси депутат? Маданиятты элге билим берүү тармагы, врачтар, булар эң баягы бюджетте отурган аз айлык менен отурган тиги ишканалар да. Анан өздөрүндөй көрө бербеш керек да. Өздөрүн көрүп атабыз эми алар кантип байып, кантип депутат болуп атат, кантип баягы добуш алып атат. Ал 70-тен 7 жашка балага чейинки эл журт билет алардын баардыгын. Ошондуктан муну абайлап сүйлөш керек да. Кайра-кайра бузулуп, кайра эле асфальт басылган жолдор. Акчасы асман чапчып орнотулуп, жол эрежесине туура келбей калып, кайра алынган гүл идиштери. Жаңы эле орнотулуп, бирок жарылып кеткен суу түтүктөрү. Өрт коопсуздугун камсыздабагандан келип чыккан материалдык чыгымдар. Айта берсе ого эле көп. Бюджетти үнөмдөөнү тийиштүү жетекчилер, анан калса депутаттар мына ушундай фактылардан издешсе деген суроо жаралат. Албетте, издегендер да жок эмес. Бирок реалдуу сунуш башкалардан колдоо таппаса, анын жыйынтыгы жокко эсе. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында шаардын болжолдуу бюджети бекитилди. Анда каралган 461 миллион сомдун 40% курулуш иштерине каралса, анын болгону 2,5% гана маданият тармагынын ишмердүүлүгүнө бөлүнгөн. Улкан Кожоева, Бек Маматалишер уулу, Жалал Абад шаары. Өлкөдө жумушсуздук күч алып, чет өлкөгө калган жарандардын саны жыл санап өсүп барат. Мындан улам мигранттарга байланыштуу көйгөйлөр дагы арбып барат. Бүгүн өкмөттүн областагы өкүлүнүн аппаратынын жыйындар залында коопсуз миграция деген теманын алкагында тегерек үстөл өткөрүлдү. Жыйындын жүрүшү кийинки материалда.
Буга чейин өлкөнүн ар бир облусунда сырт жакка агылган жарандарга кеңеш берип туруучу миграциялык бөлүмдөр иш жүргүзүп келчү. Бирок алар жок болуп калгандан соң бул жаатта көйгөйлөр орун ала баштады. Андыктан бүгүнкү жыйынды да жөн жерден уюштурушкан жок. Ага келип катышкандар аймактарында маалыматтарды жайылтууга салым кошушат. Бүтүүчү класстар ошо сырткы жана ички миграцияга агылып кетүүсү. Өзүнүн укуктарын билбей ошол чет өлкөлөрдө баягы ден соолугуна зыян жеткирип, эми анын себептери ар кандай болуп атат, ошо социалдык абалына каратып, анан айланын чөйрөсүнө себептери ар кандай болуп атат да. Азыр бизде негизинде ошол биздин көйгөй жаштардын миграцияга агылып кетүүсү. Ошого басым жасап жатабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын алдындагы маалымат борборунун башчысынын орун басары Алмаз Алыбаев атайын Бишкек шаарынан келип маалыматтарды берди. Айтымында бүгүнкү күндө көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир катар жумуштар аткарылып жатат. Бир канча мамлекеттер менен өз ара келишимдерди түзүп, мигранттардын укугун коргоого камылгалар көрүлүүдө. Биздин жарандарды жумушка орноштуруу боюнча ареалын кеңейтүү, мындайча айтканда, тышкы эмгек рыногун диверсификациялоо боюнча 2020-жылдын эсебинен биздин миграциялык кызмат тарабынан Япония мамлекети боюнча багытыбыз ачылды. Япон мамлекетинин тарабынан берген сунушу боюнча төмөнкү айлык маяналар $2000 түзөт. Азыркы учурда мамлекеттик миграция кызматы тарабынан Японияга, Кореяга, Бириккен Арабтар Эмиратына, ошону менен бирге Россия менен Казакстан, Турцияга мамлекеттик деңгээлде жумушка орноштурууга шарттарыбыз түзүлгөн. Миграция кызматынын демилгеси менен атайын 2020-жылда концепция даярдалып, өкмөткө сунушталганы жатат. Иш издеп кеткен эмгек мигранттарынын укуктарын түшүндүрүү үчүн. Бирок кадр маселеси облуста курч бойдон калууда. Тегерек столдун жыйынтыгында ошол миграция кызматынын бир бөлүмүн ача албасак дагы бир сотруднигин ушул жерге откомандировать этип отургузганга биздин максатыбыз болуп атат да. Себеби сыртка кетип аткан мигранттар бирөөдөн консультация алып кетиш керек болуп атат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, ушул тапта Россия Федерациясында Кыргызстандан кеткен 750 000 мигрант аныкталган. Алардын иш менен камсыз болгону 640 000 түзөт. Ал эми Казакстанда 35 000, Туркияда 30 000 эмгек мигранттары жүргөнү кабарланууда. Алина Адилбек кызы, Мунара Жапарова, Казыбек Курманбеков, Жалал Абад шаары. Өлкөдөгү суу ресурстарын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу үчүн мамлекет тарабынан тийиштүү чаралар көрүлүп келет. Бирок адистердин айтымында суу башкаруу системасы толук жөнгө салына элек. Ошол себептен жыл сайын ремонт иштерине сарпталган акча жетишсиз болуп, дыйкандар жазгы талаа иштери башталгандан тартып суу талаша баштайт. Мамлекетке кол кабыш бул эл аралык уюмдардын ирригация маселелерин чечүүгө жана жергиликтүү суу пайдалануучулар ассоциацияларынын ишин жөнгө салууга болгон салымы. Жалал Абадтын Нокен районунда бул маселе кантип чечилип жатат, кабарчыбыз билип келди. Бул жер Эмбир каналы. Каналдын баш жагында Ношкен айылынын тургундарынын 430 гектар жери бар. Буга чейин канал коңшу Өзбекстан мамлекетине карачу. 2015 жылдан тарта Нокен суу чарба башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бирок суу алуу алышы бузулуп, дыйкандар керектүү өлчөмдөгү сууга сууну ала албай. Суунун көпчүлүгү Өзбекстанга агып кетип турчу. Адистердин айтымында мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын жетишсиздигинен ирригациялык тармактар начарлап кеткен. Ошол себептен азыр Агахан эл аралык фондунун ирригациялык долбоорунун алкагында 4 турба суу алуучу курулмасы салынып жатат. Курулуш иштерине 2 миллион сомдон ашык акча сарпталып, анын жарымынан көбүн донорлор каржыласа, калган 800 000 сомго жакынын Нокен райондук суу чарба башкармалыгы жана жергиликтүү дыйкандар чогултушкан. Сар жана өтө катуу бузулган, көп 15-20 жылдан каралбай калгандыктан бу жерде элдер өтө кыйналып жашап аткан. Бул объект былтыр 2019-жылы декабрь айында башталган. Ошондон бери азыр объекттин 80% жакын немеси бүтүп калды. Объекттин жалпы сметалык баасы 2 миллион 700 000 сомдук болчу. Анан кыштында дагы кошумча иштер каралып, азыр дагы 280 000 сомдук кошумча смета каралып, шу объекти аяктарында турабыз.
Азыркы учурда 300 гектарга ички чарбалык жерлерден 400 000 сом суу пайдалануучулар ассоциациясынын чөнтөгүнө жылына түшүш керек болсо, анын жарымына жетпеген акча чогулууда. Ал сумма ремонт иштерине жетишсиз. Мындан улам суу пайдалануучулар ассоциациясынын өкүлдөрү бир нече окуулардан өтүп, керектүү кеңештерди алышты. Бул инфраструктураны эле жакшыртпастан ошол инфраструктураны башкарып жаткан уюмдар СПА суу пайдалануучулар ассоциацияларын колдоо боюнча да иштеп келатат. Бул боюнча биз акыркы жылы ушул 10 СПАларга өзүнүн базасын өнүктүрүү үчүн оргтехника менен камсыздадык. Дагы кошумча бир 4 түрдүү окуулардан өткөрдүк. Бул именно ушул СПАларды өнүктүрүү, сууну башкаруу, анан бүткөрүлгөн объектини бузулбай туруктуу кармап кетишине, иштетип кетишин боюнча окууларды өткөрдүк. Биз ушу каналдан арыктарга суу келгенде мынтип бачокторго куюп тындырып алабыз. Мынакей мынтип куюп тындырып, тынганды бул бачокко алып, чай, тамак ашка ушундан колдонобуз суудан. Ушул эле Нокен районуна караштуу Сакалды айыл өкмөтүнө чек арага жакын жайгашкан Сайбою айылынын тургундары көп жылдардан бери агынды суудан үй тиричилигинен тартып тамак ашына чейин пайдаланып келишкен. Бул айылдын жашоочулары менен катар эле мал жандыктары дагы ушул каналдан суу ичишет. Арыктан суу ичкенде баары бир бала чака кой десең дагы мал багылат, ылдый жактарда мал багып, бар чаңкаганда ошо суулардан ичилет, арыкта аккан суулардан. Бул тынык суу болбосо баары бир оору сыркоо болот да. Эми айылдыктарга жакшы шарт жаралган. Анткени таза суу системасы бүткөрүлсө, ар бир кожолукка өзүнчө суу түтүктөрү тартылып, суу эсептегичтер аркылуу берилет. Бул долбоордун алкагында 4 жыл ичинде биз 32 инфраструктураны калыбына келтиргенге көмөк көрсөттүк. Жалпы болуп 180 миллион сомдук жумуш аткардык. Ошонун ичинен 109 миллион сомдук каражат долбоор тарабынан бөлүндү. Сакалды айыл өкмөтүнүн Сайбою айылынын тургундары жугуштуу ооруларга айрыкча жаз айларында көп кабылышат. Каналда талаадан минералдык жер семирткичтер жана башка дагы таштандылар кошо агып келет. Азыркы учурда бул жерде 266 кожолук жашайт. Азыр ушу долбоор ишке ашып калса, толук кандуу 300 кожолук ичим таза суу менен камсыз кылынат. Толук кандуу деген себеби ал азыркы биздин айылдарда 2 күндө бир 3 сааттан суу чыкса, буларга суу өлчөгүчтөр аркылуу 12 саат бою, 24 саат бою тынбай суу чыгат. Курулуш 7 миллион 874 миң 316 сомго бүтөт. Анын 6 миллиондон ашууну долбоордон төлөнөт. Калган 1 миллиондон ашуун каражат айыл өкмөтү менен жергиликтүү тургундардын кошумчасы. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Нокен району. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы коронавирус коркунучунан улам Кудайдан амандык, биримдик жана тынчтык тилеп түлөө өткөргөнү кабарланган. Учурда ар бир областагы казыяттарда дагы аманчылык тилеп түлөө өткөрүү колго алынууда. Бул багытта кийинирээк кезектеги тасмада. Бүгүнкү күндө дүйнө элин кооптондуруп жаткан коронавирус инфекциясынан сактануунун жолдору медицина кызматкерлери тарабынан тынымсыз көрсөтүлүп келе жатат. Ал эми дин аалымдары болсо мамлекетте дүйнөдө тынчтык, бакубатчылык, биримдүүлүк болсун деп дуа кылып түлөө өткөрүшүүдө. Оорудан сактануу максатында Кудай Таалам ушул биздин мамлекетибизди кырсык бала апаттардан, жаратылыш кырсыктарынан, өзгөчө ушул оорудан сакташ үчүн ошо кан чыгарып түлөө өткөрүп атабыз. Жараткан өзү кабыл кылсын. Ошондой эле Кудай Таалам эл журтубузга тынчтык, аманчылык берсин, элдин ичинде биримдүүлүк болсун, достук болсун деген максатта ушул түлөө өткөрүлүп атат буюрса. Муфтияттын тапшырмасы менен ишке ашып жаткан бул иш-чарада атайын курбандыктар чалынып, мүмкүнчүлүгү чектелген, колунда жок муктаж үй бүлөлөргө таркатылып берилди. Алдын алыш үчүн ушул казыят кызматкерлери түлөө өткөрүп атат. Bunun sponsorluk kılgan muftiyattan eken. Şu bardığına biz rahatçılıklarımızda aytabız. El yurtubuz tınçılıkta bolsun. Bardığın uy bülösünde tınççılık, amançılık bolsun. Orusulkadan alыс bolaydı. Ошондой эле бир гана түлөө өткөрүү менен чектелбестен учурда жума намаздары окулуу үчүн мечиттерди дарылоо иштери да колго алынууда. Шаар аймагындагы бардык мечиттер тийиштүү адистер тарабынан дарыланды. Азыр Жалал Абад шаарынын бардык мечиттеринде санэпидемстанциядан
атайын кызматкерлер чакыртылып, ошол кызматкерлерин келип өздөрүнүн иштерин жасашып атат. Башкача айтканда дезинфекция жүргүзүп атат мечиттерде. Кудай буйруза бүгүн 100% Жалал Абад шаарындагы жума намазы окулган мечиттердин дезинфекциялары бүтүп калды. Саламаттыкты сактоо министрлиги кыргызстандыктарды тынчтыкка чакырып кооптонууга негиз жок экендигин билдирген. Чек арада көзөмөл күчөп Кытайдан келген эт жана эт азыктарына тыюу салынган. Ошентсе да ар бир жаран оорудан сактануунун жолдорун так сактоосу зарыл экендиги айтылат. Нара Жапарова, Казыбек Курманбеков, Жалал Абад шаары. Мына ушундай маалыматтар менен жаңылыктардын толукталган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда эртең күнгө алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Саламатта болуңуздар.